Саламатсыңарбы балдар, кезектеги кыргыз тили сабагын баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы жат жазуу. Демек балдар, бүгүн биз силер менен жат жазуу жазабыз. Дептерлериңерди, калем саптарыңарды алгыла, туура отуруп жат жазуу жазууга даярдангыла. Бүгүн сабакта орфографиялык жана пунктуациялык билиштигиңер текшерилет. Текстти кунт коюп угуп, маанисин түшүнүүгө аракеттенесиңер. Уккан сөздөрдү катасыз, сулуу, таза жазууга үйрөнөсүңөр. На что нужно обратить внимание при написании диктанта? На правописание букв Ö, Ü, Ң. Мягкие и твердые знаки в кыргызском языке пишутся только в тех словах, которые пришли из русского языка. Правильно ставить знаки препинания. Правильно переносить слова. Слова переносим по слогам. Обратить внимание на правописание долгих гласных кыргызского языка. И каждое новое предложение пишем с большой буквы. Кана эмесе балдар, дептерлериңерди ачкыла дагы бүгүнкү числону жазгыла. Жат жазуу, кыш мезгили. Сейчас внимательно послушаем текст. Кыш мезгили. Кыш мезгили өтө суук мезгил. Кышында күн суук болот, кар жаайт, суулар тоңот. Жер бети ак жамынат. Жолдор тайгак болот. Кышында балдар коньки, лыжа, чана тебишет. Кардан киши жасашат. Кар кишинин көздөрүн таштан же көмүрдөн жасашат. Сабизден мурдун жасап, колуна шыпыргы карматышат. Ал эми башына чака кийгизишет. Кыш эң кооз мезгил. Биринчи сүйлөмдү абзацтан жазып баштайбыз. Кыш мезгили, кыш мезгили өтө суук мезгил. Суук мезгил. Текшеребиз. Кыш мезгили өтө суук мезгил. Кышында күн суук болот. Кар жаайт. Суулар тоңот. Проверяем и ставим знаки препинания. Кышында күн суук болот, кар жаайт, суулар тоңот. Жер бети ак жамынат. Текшеребиз. Жер бети ак жамынат. Жолдор тайгак болот. Келерки сүйлөмдү кызыл саптан жазабыз. Кышында балдар коньки, лыжа, чана тебишет. Кышында балдар коньки, лыжа, чана тебишет. Кардан киши жасашат. Следующее предложение. Кар кишинин көздөрүн таштан же көмүрдөн жасашат. Текшеребиз. Кар кишинин көздөрүн таштан же көмүрдөн жасашат. Сабизден
мурдун, мурдун жасап, мурдун жасап, колуна, колуна шыпыргы, шыпыргы карматышат, карматышат. Текшергиле, тыныш белгисин койгула. Сабизден мурдун жасап, колуна шыпыргы карматышат. Ал эми башына, башына чака, чака кийгизишет, кийгизишет. Чака кийгизишет. Текшеребиз. Ал эми башына чака кийгизишет. Акыркы сүйлөм жаңы саптан жазабыз. Кыш, кыш, эң, эң, коз, коз, мезгил, мезгил. Текшергиле. Кыш, эң, коз, мезгил. Балдар, мен текстти дагы бир жолу окуйм, силер текшергиле. Кыш мезгили. Кыш мезгили өтө суук мезгил. Кышында күн суук болот. Кар жаайт, суулар тоңот. Жер бети ак жамынат. Жолдор тайгак болот. Кышында балдар коньки, лыжа, чана тебишет. Кардан киши жасашат. Кар кишинин көздөрүн таштан же көмүрдөн жасашат. Сабизден мурдун жасап, колуна шыпыргы карматышат. Ал эми башына чака кийгизишет. Кыш эң, коз мезгил. Балдар, текстти дагы бир жолу өз алдыңарча текшергиле. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Келерки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.